Assalamu алейкум, урматтуу мекендештерим, амансыздарбы? Бүгүн биздин кайрылганыбыздын себеби жанакы Айтелек Орозбеков жана бир тууганыбыз мекен үчүн күйгөн, эне тили үчүн күйгөн бир тууганыбызга арыз түшкөн. Ал жерде Айтелек Орозбеков эчтекени жаман сөз сүйлөгөн жок. Болгону мамлекет тилде тейленсин деген талапты койгон мыйзам чегинде. Ал мыйзамды иштеп аткан болсо, биз Кыргызстан мамлекетте жашап атпайбызбы? Биз башка Россияда эмеспиз, башка мамлекетте эмеспиз биз. Биздин Кыргызстанда ушундай бир макалдар бар. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт деп. Биз калп эле сөзүбүздө, макалыбызда ушул сөздөрдү колдоно бербестен, амалда мына жүрөк менен аракет кылышыбыз керек баарыбызчы. Мына Айтелек Орозбеков 9 айдан бери үй камагына жүрөт. Мынантип кичинекей бир инсанды, мамлекеттин ушу тилине, эне тилин үчүн күйүп аткан инсанды кайра кордон аркы башкаларга колдоо көрсөтүп атканыңар бул туура эмес. Мен кыргызмын, эч сатпаймын тилимди. Бекем кармайм ислам деген динимди. Мыйзамдарга ийелечи башыбыз. Бийик кармайм кыргыз желегимди. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Айтелек Орозбеков бир тууганыбызды ар дайым колдоп коелу туугандар.